Hiç kaçan balдар, hiç kaçan balдар, ey olmasın. Eneler yaşın tökkün, atalar yaşın tökkün, gün gelmesin. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин берүүбүздү көрүп жаткандар. Бул экинчи чыгарылыш. Албетте эл ичинде ар кандай көйгөйлөр жаралбай койбойт экен. Эң жашоодо кыйын көйгөй бул адамга жабышкан оору. Быйылкы 2020 жылды мен Кудай буйрса ниет кылып, ошо бала чакабыздан нан, анан анча-мынча кийиминен ашкан тапкан каражаттарды ушул жетим жесирлерге, ооруп кыйналып, бир каражатка муктаж болгон адамдарга бир аз болсо дагы көңүлүн тойгузуп жардам берейин деген ниетте ушул жылды 2021ге чейин ушул садака берүүчү жылым деп өзүм мындай бекемдеп ниет кылып алдым. Азыр эми келе жаткан жерим социалдык тармактарда Данияр деген жигит. Аялынын аты Мээрим экен. 9 жаштагы кызы ооруп, эч кандай жылыш жок. Ал эми 1,5 жаштагы кызы 3 ай болгондо апасы көз жумуп оорудан кеткен үй бүлө экен. Анан ошол жака мына издеп келе жатам. Убаян Антоновкадагы ушул айыл өкмөттөн кийинки солго кайрылган көчөдө Дружба деген кийинки көчөлөрүндөгү 59 номерлүү үйдө турат экен. Мына ушул чыккан жигит окшойт, Данияр деген. Мына ушул жигиттен Кудай буйрса бир көңүлүн көтөрүп, кичине үмүтүнө үмүт улайлы деп келдим. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы эке. Ассаламу алейкум. Баягы социалдык тармактардан угуп анан акыбалын сурап, кичине колдон келген жардамды кылалы, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп келдик. Мына урматтуу көрөрмандар, ушул жерде батирде турат экен. Азыр үйдүн ичине кирип, Кудай буйрса кыздардын акыбалын көрөбүз өз көзүбүз менен. Мына баягы көр тирилик жашоо деген ушинтип уланып атат. Кандай кыздар, жакшыбы? Кудай буйрса эми азыр үйгө киреличи, жүрөндө бисмилла деп. Анан эми үйүнө башпактык баягы эле кыргыздын жашоосу өзүбүздүкүнө окшош эле. Данияр мырза мына минтип өзү эшикке чыгып баягы эркектин ролун ойноп дегенде үйгө кирип, мына энесинин ордуна эне болуп, колунда ошол 9 жаштагы кызы Астра оор акыбалда. Жараткан Аллах, эми муну өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрбөсөңүздөр, угуп, тигинден мындан билип, көкүрөккө көп нерсени жеткире албайсыз. Эми Кудайдан башка эч ким жардам бере албайт. Адам баласы биз жөн гана себепчи болот экенбиз да. Ошол эшикте кыздар менен ойной турган апам жок ата деп атасынын маңдайынан сылап чай кайнатып бере турган мезгилде минтип бу дагы Кудайдын сыноосуна тушуп отурат. Эң арманы, урматтуу көрөрмандар, мына 1,5 жаштагы перзенти. Энеси
төлөгөндөн кийин 3 айдан кийин көз жумуп азыр апам каякта, апасы бары жогун билбеген мезгилде өтө кейиштүү учур. Көптүксө көл болот деп дайыма айтабыз. Ушул калайык калк бир көңүлүнө туура келип чоң бир жардам көрсөтсөк, ушулар бир көздөн аккан жашы кубанычтан акса деп, айланса деп тилейбиз да. Бул келинчегинин жарык жашоо менен коштошоорго аз калгандагы акыркы сүрөт экен. 5 саат мурун түшкөн. Таң көрү. Сүрөттөр ошол учурдагы көп нерсени көз алдыбызга келтирип, эстелик болуп кала берет тура. Не дейбиз? Кудай таала башка кандай кыйынчылыкты салса дагы көтөрбөгөнгө аргабыз жок. Айла жок. Hiç kaçan ballar, hiç kaçan ballar, ey olasın. Yeneler yaşın tökkün, atalar yaşın tökkün.